Керееттердин ханы Ван хан башында Темүчүндү өз уулундай көрүп колдоп келген. Бирок Темүчүндүн татарларды жеңип, кадыр баркы асмандап кеткени Ван ханды чочулата баштайт. Анын үстүнө Ван хандын өз уулу Сангум Темүчүндү ачык эле жек көрө баштайт. Сангум атасына: "Бул Темүчүн сенин ордуңду басууну көздөп жатат. Ал азыр эле биздин урууларды өзүнө тартып алды", деп күнү түнү кулагына куят. Акыры Ван хан карылыктын таасириби же бийликтен ажыроо коркунучубу уулунун сөзүнө кирет. Алар Темүчүнгө каршы тымызын кутум уюштурат. Алар Темүчүнгө биздин ортодогу достукту бекемдөө үчүн кыз алышып кыз беришели дейт. Максаты Темүчүндү тойго чакырып, ал куралсыз жана аз киши менен келгенде капыстан кармап жок кылып эле. Бул достуктун атын жамынган эң ыплас кынчылыктын башталышы болот. Темүчүн болсо анын артында жаткан коркунучту сезбей, тойго даярдана баштайт. Темүчүн тойго баруу үчүн жолго чыгат. Ал жолдо Муңдук аттуу атасынын эски досунун үйүнө токтойт. Муңдук ага шектенүүсүн билдирип, абайлоо керектигин айтат. Ошол эле учурда Ван хандын ордосунда эки карапайым койчу, Бадай менен Кишилик төрөлөрдүн сөзүн угуп калышат. Алар Сангумдун Темүчүндү өлтүрүү планын угуп, бул адилеттүү хан өлүп кетпесин деп, түн ичинде Темүчүнгө кабар айтканы жөнөшөт. Алар Темүчүнгө жетип, баарын айтып беришет. Темүчүн токтоосуз чечим кабыл алат. Ал калган аскерин жана үй бүлөсүн жыйнап, түн жарымында багытын өзгөртүп тоолорду көздөй качат. Эртеси Ван хандын аскерлери Темүчүн түнөгөн жерди курчоого алышат. Бирок ал жерде эч ким жок эле. Темүчүн эки койчунун жардамы менен ажалдан аман калат. Бул окуя үчүн ал кийинчерээк ал эки койчуга Тархан наамын берет. Аларды эң жогорку артыкчылыктар менен сыйлайт. Ван хандын куугунтугунан качкан Темүчүн Балжуна деген чакан көлдүн жээгине барып токтойт. Анын жанында эң оор учурда калган болгону 19 ишенимдүү адам бар эле. Көлдүн суусу жай мезгили болгондуктан суулуп, ылай аралаш жана ачуу болуп калган эле. Темүчүн аттан түшүп, ошол ылай сууну кочуштап ичет да асмандагы көкө теңирге карап ант берет. Анын жанындагы 19 жоокер дагы ошол суудан ичип, ханына өмүрүнүн аягына чейин берилип кызмат кылууга ант беришет. Алар ар кандай уруулардан келишкен. Бирок алардын дини же теги эмес, Темүчүнгө болгон чексиз ишеними бириктирген. Балжуна суусун ичкендер деп аталган бул топ келечектеги империянын эң жогорку элитасына айланат. Бул учур Темүчүндүн жашоосундагы эң төмөнкү чекит болсо да, анын рухунун эң бийик чыңалган учуру эле. Ал жерде ал өзүнүн жеңилбес аскердик рухун кайрадан калыбына келтирет. Темүчүн Балжунадан күч топтоп, кайрадан согушка даярданат. Ал чалгынчылары аркылуу Ван хандын аскерлери жеңишке маашырланып эс алып жатышканын угат. Темүчүн капысынан сокку уруу тактикасын колдонот. Ал түн ичинде керейттердин ордосун курчоого алат. Согуш 3 күн 3 түн созулат. Ван хандын аскерлери катуу каршылык көрсөтүшкөнү менен Темүчүндүн жоокерлеринин Балжуна антынан кийинки өжөрлүгүнө туруштук бере алышпайт. Акыры керейттер багынып беришет. Ван хан менен Сангум түн жамынып качып кетишет. Темүчүн керейт уруусун толугу менен өзүнө багындырып, алардын бийлигин токтотот. Керейттер талаадагы эң чоң уруулардын бири болгондуктан, бул жеңиш Темүчүнгө материалдык ресурстарды алып келет. Эми анын алдында бир гана чоң тоскоолдук батыштагы Наймандар калат. Керейттерди жеңгенден кийин Темүчүн Монголиянын борбордук жана чыгыш бөлүгүнө ээ болот. Батышта болсо Наймандар. Ал Темүчүндү сабатсыз көчмөн, кийиз кийген малчы деп мазактап, бүткүл талааны өзүнө каратуу үчүн жортуулга даярданат. Жамуха да ушул кезде Наймандар тарапка өтүп, Темүчүнгө каршы тукуруу иштерин жүргүзөт. Таянган оңгооттардын башчысына элчи жиберип, Темүчүнгө каршы союздаш болууну сунуштайт. Бирок оңгооттар бул кабарды Темүчүнгө жеткиришет. Темүчүн согушту күтүп отурбай, биринчи болуп сокку урууну чечет. Ал 1204-жылдын жаз айында аскерлери менен батышты көздөй согушка даярданып жүрөт. Бул эки күчтүн эскичил Наймандар менен жаңыдан түптөлүп жаткан монголдордун ортосундагы тарыхый беттешүүнүн башталышы болот. Темүчүндүн аскерлери Наймандардыкына караганда кыйла аз эле. Бирок ал аскерий айла амалдарды мыкты билген. Ал жоокерлерине Саарикер деген жерде түнөгөндө ар бир адамга 5 от жагууну буйруйт. Түн ичинде миңдеген оттор талааны жарык кылып, алыстан караган Найман чалгынчыларына монголдордун саны ашыкча көп болуп көрүнөт. Чалгынчылар Наймандардын ханы Таянханга барып, душмандар жылдыздардан да көп экен. Алардын оттору бүткүл талааны каптаптыр деп коркуу менен кабар беришет. Таянхан өзү да ансыз чечкинсиз адам болгондуктан, бул кабардан кийин ого бетер чочулап калат. Жамуха болсо Наймандардын коркуусун көрүп, аларды ого бетер коркутуу үчүн Темүчүндүн баатырларын адамдын этин жеген алыптар деп сүрөттөйт. Ошентип, согуш баштала электе эле Наймандардын руху сынып, алардын катарында башаламандык башталат.
Бул психологиялык жеңиш согуштун тагдырын алдын ала чечип койгон эле. 1204 жылдын күз айларында Накукун тоосунун этегинде тарыхый салгылашуу башталат. Даянхандын аскерлери сан жагынан көп болгону менен ички биримдиги жок болчу. Темүчүн өзүнүн аскерлерин өзгөчө тактикалар менен согушка салат. Алгач ал чакан топтор менен кол салып, кайра качкан болуп наймандарды ыңгайсыз жерге аздырып келет. Андан соң өзүнүн эң мыкты 4 баатыры Жебе, Хубилай, Желме жана Субудай чабуулга өтөт. Алар наймандардын катарын талкалап өтүшөт. Даянхан тоонун чокусуна качып чыгат. Бирок монголдор аны курчоого алып, акыры ал согуш таласында каза табат. Бул жеңиш менен Темүчүн Батыш Монголиянын кожоюнуна айланат. Наймандардын талкаланышы эски уруулук түзүлүштүн кулаганын жана жаңы темирдей тартипке негизделген мамлекеттин жаралганын билдирет. Наймандар талкалангандан кийин Жаму ханын тагдыры биротоло караңгылайт. Анын кол алдында эч кандай аскер, эч кандай уруу калбайт. Ал 5 гана ишенимдүү нөкөрү менен Танну Ола тоолоруна качып кирип, ошол жерде жашынып жашап калат. Кезинде бүткүл талааны титиреткен улуу Гурхан эми катардагы каракчыга айланат. Алар ачкачылыктан тоодогу жапай айбандарды атып жеп күн көрүшөт. Жамуха ичинен Темүчүндүн ийгиликтерине суктанып да, күйүнүп да жүрдү. Ал өзүнүн каталарын түшүнөт, бирок намысы жол бербегендиктен досуна барып тизе бөгүүнү каалабайт. Анын нөкөрлөрү болсо үмүтсүздүккө батып, биз бул жерде өлүп калат окшойбуз деп кооптонуп башташат. Ошентип эки достун ортосундагы улуу тирешүү аягына жакындап келе жаткан эле. Жамуханын 5 нөкөрү өздөрүнүн өмүрүн сактап калуу үчүн, Темүчүндөн чоң сыйлык алуу үчүн саткындыкка барышат. Бир күнү Жамуха уктап жатканда, алар аны байлап, аттын үстүнө артып, Темүчүндүн ордосуна алып келишет. Алар Чыңгыз ханга келип, "Мына, сенин эң чоң душманыңды алып келдик. Эми бизге тиешелүү сыйлыгыңды бер" деп текеберленишет. Бирок Темүчүн бул көрүнүштү көргөндө катуу каарданат. Ал үчүн саткындык кечирилгис эле. Темүчүн өзүнүн ханына, өзүнүн баккан кожоюнуна кол көтөргөн адам эч качан ишенимдүү болбойт. Мындай адамдар мага кызмат кылса, эртең мени да сатышат деп жарлык берет. Ал Жамуханын көз алдындагы 5 саткындын башын алууну буйруйт. Бул кадам менен ал бүткүл жоокерлерге берилгендик баарынан жогору деген сабак берет. Жамуханы байлоодон бошоткондон кийин Темүчүн аны менен жалгыз калып сүйлөшөт. Ал эски досуна: "Кел, кайрадан бир бололу. Сен менин оң колум бол. Биз дүйнөнү чогуу башкарабыз. Балалыктагы антты эстейле" деп чын жүрөктөн сунуш кылат. Бирок Жамуха терең үшкүрүп баш тартат. Ал: "Бир асманда 2 күн болбойт, бир токойдо 2 арыстан жашай албайт. Мен сенин жолуңда тоскоолдук гана болом. Сен жеңдиң Темүчүн. Эми сенин жолуң ачык. Бирок мени өлтүрүп жатканда канымды жерге төкпө. Ошондо менин рухум сени жана сенин балдарыңды коргоп жүрөт" деп жооп берет. Бул эки улуу адамдын бири-бирине болгон сый урматынын жана ошол эле учурда бийлик үчүн болгон катаал күрөшүнүн акыркы чекити эле. Темүчүн Жамуханын сөздөрүн угуп, көзүнө жаш алат. Темүчүн өзүнүн эң жакын досу жана эң коркунучтуу душманы Жамуханын өтүнүшүн аткарат. Аны ак кийизге ороп, канын жерге төкпөй, белин сындыруу жолу менен өлтүрүшөт. Көчмөндөрдүн ишеними боюнча кан төгүлбөсө, адамдын руху өлбөйт. Жамуханын сөөгүн бийик дөң сөөгө, күндүн нуру түз түшө турган жерге сый урмат менен коюшат. Жамуха өлгөндөн кийин Монголиянын кең талаасында 20 жылдан ашык созулган ички согуштарга биротоло чекит коюлат. Бул тууралуу биздин кийинки бөлүмдө айтып беребиз. Тарыхчы каналына жазылыңыз. Тарыхтын чындыгы бизде.